Келечектеги 5 жылда Казакстанда 8 жаңы көмүр электр станциясы курулуп, иштеп жаткан 11 станция жаңыланат. Натыйжада 8 гигаватт кошумча энергия кубаттуулугун алуу көздөлүп жатат. Бул чийки-зат өлкөнүн жалпы өндүрүштүк көлөмүн арттыруу менен катар санариптик платформалар үчүн да маанилүү кубат булактарынын бири. Ошентип, быйыл республикада 129 миллион тоннага жакын көмүр өндүрүү пландаштырылууда. Былтыр бул көрсөткүч 116 миллион тоннаны түзгөн. Жалпы Казакстандын көмүр кору 33,6 миллиард тоннаны түзөт. Өкмөт отурумунда көмүр энергетикасын өнүктүрүү жана тиешелүү улуттук долбоорлорду ишке ашыруу маселелери талкууланды. Көмір қоры бойынша біз әлемдегі жетекші 10 елдің қатарына кіреміз. Көмүр кору боюнча биз дүйнөдөгү алдыңкы 10 өлкөнүн катарына киребиз. Бул биздин улуттук атаандаштык артыкчылыгыбыз жана аны натыйжалуу пайдаланышыбыз керек. Ошону менен катар акыркы убакта курчап турган чөйрөгө зыяны аз таза көмүр технологиялары активдүү өнүгүүдө. Жаңы ыкмалар көмүр кычкыл газдын 90%га чейин кармап калууга мүмкүндүк берет. Биз бул багыттагы ишти жигердүү улантышыбыз керек. Технологиялар каркынды дамуда. Осы багытта жұмысты жалғастыру керек. Бүгүнкү күндө өлкөдө көмүрдү терең иштетүүгө басым жасалууда. Мисалы, көмүр химиясы тармагында 3 долбоор ишке ашырылууда. Биринчиси Караганды облусунда наркы 132 миллиард доллар болгон, кубаттуулугу 1 миллион тонна металлургиялык кокс өндүрүүгө жөндөмдүү завод куруу. Ошондой эле аталган аймак менен Павлодар облусунда наркы 63 миллион жана 65 миллион доллар болгон 2 долбоор ишке ашырылат. Алардын ар бири көмүрдөн 100 000 тоннага чейин дизель отунун өндүрүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары дагы 3 ири долбоор иштелип жатат. Муну менен катар көмүрдүн жылына 2 миллиард куб метр газ өндүрө турган долбоор бар. 2025 жылы келисим шарттардын жұмыс бағдарламасына 2025 жылы келишимдердин иш программасына ылайык көмүр өнөр жайына инвестициялардын көлөмү 305 миллиард теңгени түздү. Ал эми 2026 жылы тармакка инвестиция тартуу 553,5 миллиард теңге болот деп күтүлүүдө. Министрлик көмүр тармагында геологиялык чалгындоону өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурат. Жылдын аягына чейин 10го жакын жер казынасынын участогын көмүр кендерине жер казынасын пайдалануу укугун берүү боюнча аукцион өткөрүү пландалууда. Кен орындарына жер койнауын пайдалану құқығын беру бойынша аукцион өткізу жоспарлануда. Улуттук долбоордун алкагында көмүр станцияларынан чыккан зыяндуу заттардын көлөмү 34%га кыскарат деп күтүлүүдө. Өкмөт тиешелүү министрликке 1 айдын ичинде ар бир станция үчүн таза көмүр технологияларын киргизүүнүн атайын жол картасын иштеп чыгууну тапшырды.